Баткен облусунун аймагынан алынган кабарлар топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Эфирде аймактар Баткен көрсөтүүсү. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бул жолку чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Лейлекте чек арадан көчө тургандар үчүн 76 үй курулуп жатат. Кадамжай районунун сырт айылына 29 миллион сомдук жол курулууда. Соодасы кызыган өрүк базар. Базардагы өрүккө болгон баа боюнча алдыдагы мүнөттөрдө баяндалат. Эми ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгында Баткен облусунун айрым аймактарынан көчүрүлө турган тургундар үчүн облуста жалпы 257 үй курулуп жатат. Анын 76-сы Лейлек районунда. Учурда курулуш 80%га аяктап, октябрь айларына бүткөрүү пландалууда. Лейлек районунун чек арадан көчүрүлө турган тургундар үчүн Разаков жана Максат айылдарында жаңы турак үйлөр курулууда. Алсак биз турган Разаков айылында 60 үй түптөлгөн. Мында байкалганда электр мамылары орнотулуп, жарык тартылган. Аны менен катар ушул тапта ички жолдорун куруу иштери башталыптыр. Мындагы үйлөр баары бирдей типте салынган. Негизинен 3 бөлмөдөн туруп, мындан сырткары ашканасы бар. Ошондой эле санузели жана буюмдарды сактоочу 2 бөлмөдөн турат. Бүгүнкү күндө ушул жылытуу системалары орнотулган. Мындан сырткары электр монтаждоо иштери дагы аяктаптыр. Азыркы учурда ушул ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканын көрүүгө болот. Жаңы түптөлүп жаткан конушка көчүп келе тургандардын катарында Саттар Таштанов да бар. Ал ушул эле айылдын коңшу өлкө менен чектешкен аймагында жашайт. Болгону чек ара такталган соң Разаков айылынын четки тилкесинде жашаган тургундарды көчүрүү чечими чыккан. Мындан улам Саттар мырза дагы үй бүлөсү менен мына ушул жерде курулуп жаткан жаңы үйлөрдүн бирине көчүп келүүгө даярданып жаткан учуру. Именно биздин үйдүн 10 метрдин ар жагында 10 метр Тажикстандын солдаты турат. Посто, биягда биз турабыз. Биз үчүн мынандай болуп аткан жумуштар именно биздин айыл үчүн өтө эле жакшы нерсе да. Азыр биз чыккычак эле дагы эле мындай тынч эмеспиз да эми. Кудай кааласа эсен аман булар мана бүтүрүп берсе, шунчалык аракет кылып атат, кудай кааласа. Шулар бүтүрүп берсе, ушул үйгө качан көчүп ичиге кирсек, анан гана биз мындай немелүү болобуз да. Тынч болобуз. Анан Кудайга шүгүр Кыргызстанда жашагандай өзүбүздү сезебиз да. Турак үйлөрдү мөөнөтүндө бүтүрүү үчүн жеринде 300гө жакын жумушчу тынымсыз иштеп жатат. Барлык жумуш жүрүп атат да. Крыша чатырлары жабылып, үйлөр бүтүп калды башта. Анан ичинде азыр агартуу жумуштары жүрүп атат. Электромонтаждары бүткөн, жылытуучу системалары бүтүп калды. Дээрлик 70-80% жумуш бүтүп калды. Кудай буйрса сентябрдын аяк жагына октябрга бүтүрүп беребиз деп аракет кылып атабыз. Чек арадан көчүрүлө турган жарандар үчүн Кулунду айыл аймагынан жалпы 124 жер тилкеси бөлүнгөн. Анын 76-сында турак үйлөрдүн курулушу жүрүп жатса, калган 48 жер тилкеси участок бойдон берилет. Максат айылынан 16 үй көчүрүлүп жатат. Разаков айылынан 16 үй, Селкен участогунан 17 үй жана Сада айылынан 27 үй. Ушул турак жайларды куруу максатында Разаков айылында 11 гектар жер бөлүнгөн жана Максат айылында 44 гектар жер бөлүнгөн. Жалпы аянты 55 гектар болгон жер тилкеси бүгүнкү күндө толугу менен трансформацияны өтүп, конуш болуп жарыяланды. Максат айылында бүгүнкү күндө 16 үй курулуп жатат. Ал эми Разаков айылында 60 үй курулуп жатат. Максат айылында 35 участок бар. Ал эми Разаков айылында 13 участок калды. Белгилей кетсек, жалпы облус боюнча 257 кожолук көчүрүлүүгө тийиш. Алар мына ушул Лейлек жана Баткен райондорунун чек ара аймактарында жашаган тургундар. Андыктан мамлекет ар бир көчүрүлө турган тургун үчүн бардык шарты менен жаңы тамыз салып берүү милдетин аткарууда. Аны менен катар эки райондо тең жаңы түптөлүп жаткан конуштарда социалдык объектилердин курулушу да башталууда. Кыргыз эл жазуучусу Топчугүл Шайдуллаеванын чыгармасынын негизинде Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан тартылган Кара, кызыл, сары аттуу толук метраждуу көркөм тасмасы Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук драма театрында көрүүчүлөргө тартууланды.
Тасманын бет ачар аземи жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кино сүйүүчүлөрүнүн катышуусунда өттү. Ой, Ширин, sen жақсылыққа баш. Sen маған дұшман екенсің. Айтып қойған жоқсың, sen үстімен шылдыңдап. Sen байқағансың барын. Ширин, жоғал! Тасмадагы башкы каармандын образын жаш актриса Айгүл Бусурманкулова жараткан. Ал өзүнө жүктөлгөн образды терең, таасирдүү жана чыныгы эмоция менен алып чыгып, көрүүчүлөрдүн купулуна толо алды. Каармандын образы аркылуу Тасмада аял тагдыры, ички жан дүйнөсүнүн күрөшү, жашоонун сыноолору жана кайратмандык терең чагылдырылган. Бул менин дебютум болду кино жаатында. Буга чейин көпчүлөгөн клипте же болбосо сахнада жүрсөм дагы кино бул таптакыр башка экен. Мен үчүн жаңы опыт болду, жаңы сабак болду. Кино бул башкача дүйнө экен. Ошондо да ошол дүйнөгө салымымды кошуп, же болбосо ошонун ичинде жашаганым мен үчүн аябай көп сыймык болду. Кинодогу ролум, менин образым, менин жан дүйнөм же болбосо өзүмдүн характериме таптакыр туп келишпеген болду. Мен өзүм башкача Айгүлдү ачтым ичимден. Анан Ширин бул өтө биздин ар бир эле жөп жөнөкөй, ар бир айылыбызда, ар бир көчөдө жашаган келиндин эле образы. Тасманын режиссеру дүйнөлүк аренада таанылган кино режиссер Актан Арымкубат. Тасмада кыргыз коомундагы аялдардын тагдыры, күрөшүү жана жашоодогу реалдуу көйгөйлөр камтылган. Тасманын эң эле өзгөчөлүгү бул ошол биз тарткан жерде Таян, Газ, Согменттеги элдер түшүп берди да. Эң эле өзгөчөлүгү ошол. Анан кийин мен ойлоп атам, бул негизи кыргыздын эли өтө таланттуу болуш керек деп да. Жөнөкөй эле кишилер, бирок ошол актерлордон да жакшы аткарды да. Анан кийин ушунчалык ишенесиң да ошолор аткарып атканына. Анан ошо 80ден ашкан кемпирлерибиз да бар. Алар дагы аткаргандарын көрүп, менимче жанагы көп ийгиликтер болгондо эле себеби ошол болуш керек да. Анткени болбой эле жөнөкөй эл аткарганда баягы окуяга ишенесиң да. Бул улуттук статустагы фильм, мамлекет толук каржылаган. Менин Долу кемпир деген аңгемем бар эле. Ошону окуп, Актан Арымкубат белгилүү режиссер кино тартмакчы болуп мага кайрылды. Биздин идеялар ушундан жаралды да. Натыйжада мен өзүмдүн мурда жазган аңгемелеримдин эпизоддорду алып, окуяларды алып, бүтүн бир чоң кинонун сценарийин жазып бердим. Толук метраждуу кинонун. Мунун өзгөчөлүгү деген эмне? Өзгөчөлүгү мунун идеясында деп ойлойм. Биз ушундай бир идеяны көтөрүп атабыз. Бул сүйүү жөнүндөгү, аялдар жөнүндөгү кино, фильм. Бирок ошол эле учурда үй бүлө алдындагы чоң жоопкерчилик. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, маданият кызматкерлери, кино сүйүүчүлөр жана чыгарманын авторлору катышты. Көрүүчүлөр Тасмадагы терең ойго салган окуялардан таасир алып, жашоонун кайгылуу бирок чындыгына беткелишти. Ушул килем аркылуу кантип балдарды тарбиялаган, жашоо образдарын көрсөтүп бергенде өтө таасирлүү болду. Мындай бир караган адамга мындай өзүңчө бир айтып жеткизе албайсың да, жакты, өтө жакшы жакты. Айрыкча мына Айгүл Арыстанбековналары жакшы ролдорду ойнодулар. Бизде өтө илимдүүлөр көп экен да, өзү актерлор, актрисалары жакшы. Кыргыздын ичинде көрүнбөгөн, билинбей жүргөндөр өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү, өтө жакшы, жагымдуу болду. Саамалыктын алкагында тиешелүү жетекчилер тарабынан Тасманын авторлору жана каармандарына ыраазычылык кат, ардак грамота, баалуу белектер тапшырылды. Ошондой эле Баткендин баалуулуктарын жана таланттарын тагынытып жайылткандыктары үчүн ыраазычылык билдирилди. Бизге ушундай күнгө тартуулаган, ушундай чыгарманы жараткан, келечекке ушул кино казынасына алтын тамгалармен жазылып кала турган сиздер менен биз бүгүн күбө болгон. Белгилей кетсек, аталган тасма 2025 жылдын 17-22 июнунда Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарында өткөн кино фестивалда баш байгени жеңип алган. Тасма Баткендин Өрүксарлуу тоо айылдарында, кооз жаратылыштын койнунда жергиликтүү тургундардын катышуусунда тартылганы менен өзгөчөлөнөт. Сен издебеген жериң болгон жок.
Кадамжай районунун Сырт айылынын ички жолдоруна асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Республикалык бюджеттен каржыланып, учурда аталган айылды Кошуна Молло айылы менен бириктирген 4 чакырым аралыгына асфальт төшөлдү. Айыл тургундарынын демилгеси менен жолго чыгып кеткен курулуштар бузулуп, жол кеңейтилди. Жеринен аймактык кабарчыбыз айтып берет. Сырт айылы Кадамжай районунан дээрлик 60 чакырым алысыкта жайгашып, бирлик айыл өкмөтүнүн карамагында турат. Тоолуу аймак эсептелген айылдын инфраструктурасы буга чейин көңүл сыртында калып келген. Эми мынтип быйыл район аймагындагы ички жолдорду оңдоо планына кирип, Сырт айылынын 4 чакырым негизги жолуна асфальт төшөлүп жатат. Жумуш жакшы жүрүп жатат. Кече күнү баштадык, ушул 4 километрден 1 километрин асфальт төшөп койдук. Ушул 7-8 адам иштеп жатат. 20 техника, 2 каток, 1 укладчик болуп, быйыл мына аба ырайы ham жакшы болуп калды. Ошого байланыштуу тез арада 7-8 күндө ушул 4 километр асфальт төшөп бүтүрөбүз деген ниетибиз бар. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын номер 46 жол тейлөө мекемеси тарабынан жумуш аткарылууда. Ал үчүн техникалар тартылып, иш кызуу жүрүп жатат. Ишкананын техникалык базасы чыңалганы жумуштун сапаттуу бүтүп жатканына өбөлгө болууда дешет адистер. Бұл жұмысымыз башталғанға 1 ай болды, жер иштери болды 1 ай ичинде. Жолду кеңейтүү, жер иштерине бул жолу Сур-Ормор Сырт жолу деп аталып, эни 6 калыңдыгы 6 сантиметрдеги асфальт төшөө жумуштары жүрүп атат. Азыркы учурда дагы 2 объектиде жумуш жүрүп жатат. Бул жана айтып өткөндөй эле Кара-Шоро Кара-Казык автожолу жана Сур-Ормор Сырт жолу. Бул Сур-Ормор Сырт жолу 4 километр, Кара-Шоро Кара-Казык жолу 15 километр. Буга чейин жолдун тардыгынан улам техника менен жүрүүдө көйгөй жаралып келген. Мындан улам жолдун кызыл сызыгына чыккан курулуштар алынып жатат. Буга жергиликтүү жашоочулар көмөк көрсөтүп, жол 12 метрге чейин кеңейтилген. Снос иштерине жолду кеңейтүү аябай алдың тар болчу. Кеңейтип, мына асфальтты кеңири болсун эми бул чекесинен столба тартылат. Бул чекесинен таза суу тартабыз деген максатта асфальтка кеңири кылып, Кудайга шүгүр, асфальтыбыз болуп атат. Сырт айылындагы 4 чакырым жолду толугу менен асфальттоого республикалык бюджеттен 29 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мынтип айылдын инфраструктурасынын оңолуп жаткандыгына кубанган жергиликтүүлөр өлкөнүн өнүгүп жатканын айтышат. Тарыхта айылдын ичи асфальт болот деген бизди Кыргызстанда биринчи жолу көрүп атабыз тарыхта. Бул эң четтеги айыл эле, Кыргызстандын эң четтеги айылдын ичи асфальт болгондугу бул аябай биздин элдин кубанычы зор болуп атат. Ушунчалык көңүл бөлгөндөргө чоң рахмат. Биздин дагы кемчиликтерибизди карашып берсе жакшы болот. Мына балдарыбыз сүйүнүп, жүгүрүп, бардыгы ойноп жүрүшөттөр. Рахмат. Белгилей кетсек, Кадамжай району боюнча быйылкы жылда жалпы 45 чакырым жолду асфальттоо планына киргизилген. Баткендин Карабак айылындагы өрүк базарда соода кызуу жүрүүдө. Анткени кошуна Өзбекстан, Тажикстандан да алуучулар келет. Өрүккө болгон суроо талап жогору болгондуктан бейшемби күнкү базар шейшемби күнү эле башталат. Базардагы өрүккө болгон баа боюнча алдыдагы сюжетте баяндалат. Муну сартарапка кылып анан базарга алып чыгабыз. Болсом болбойт. Назира Карабаева Чоңтал айылынын тургуну. Өзүнүн кургатылган өрүгүн сатуу үчүн Карабактагы базарга келген. Анын айтымында быйыл эмгек көп болгон менен баалар төмөн болуп жатат. Базарга келсек, şu 2 бактын өрүгүдөн жарым тонна өрүк алсагам актабай жатат. О дарысы дейт экенбиз. Кагабыз, onu дамдайбыз. Анан сыкма кылганга жетише албай калат экенбиз. Кээ бири анан кара өрүк кылсак актабай жатат. Endi barça bugün söyök menen kichine örük alıp geldik. Söyktü sattık ama. 18'den 20'den sattık. Şol. Örüktü 30 so'm, 40 so'm dep atat. Bergenimiz yok. Hiç bolsam 50-60'ga çıgabı dep oturabız da. Kızbeli айылдын чүктөрү şu базарга алып келдик. Каарманыбыздын пикирин жергиликтүү тургундар да ырастады. Өрүк кургатуу түйшүктүү жана баткендиктердин негизги киреше булагы дешет. Өрүк болбогон жылы нөлбүз да. Балалуу чакалуу кемиде 6-7 балалуу бар. Кирешеси бүт өрүк менен, той топосу өрүк менен, бала багыш өрүк менен, өрүккө гана ишенеттер. Өрүк болгон жылы жакшы эле болот. Бирок
Мына өрүктүн баалары арзан болуп атат. Алып кетчүлөр аз болуп атат. Баа күндөн күнгө төмөндөп кетип атат. Өрүк тура берсе курт түшөт, чирийт, ыргытышка туура келет. Барган сайын төмөндөйт. Төмөндөгөн сайын буларга киреше жок. Жок да киреше кыскасы. Биз mana shu өрүк гүлдөгөндөн баштап өрүктүн башын тиктейбиз. Болсо экен, быйыл жакшы болсо экен, той кылсак, топо кылсак, балдарды окутсак, бала чаканы баксак деген үмүтүбүз бар. Өрүк негизинен жергиликтүү тургундардан тышкары Өзбекстандан келген соодагерлер тарабынан да алынып жатат. Ошондой эле чек ара ачылгандан бери Тажикстандан да алуучулар келе баштаган. Ушунака биз Өзбекстандан келип 5 жыл болду да келгенбиз, башлаганыбызга. Мен Өзбекстандан келдим. Бул ишти баштаганыма 5 жыл болду. Өрүк алып сатам. Ушуну менен тирилик кылып, үй бүлөмдү багып келем. Өрүктүн алдыңкы сортун 350 сомго чейин алып жатабыз. Алган өрүктөрдү биз Россия, Казакстан, Туркияга жана Европага экспорттоп жатабыз. Россия, Казак, Турк, Иран. Карабактагы өрүк базары райондогу эң чоң базар катары белгилүү. Бул жерге облустун ар кайсы аймагынан сатуучулар келип өздөрүнүн түшүмүн өткөрүшөт. Ал эми алуучулар Тажикстан, Өзбекстан жана Туркиядан келишет. Бул жерден өрүктүн бардык түрүн табууга болот. Жаңы окуу жылы башталып, мектептерде сабактар жанданды. Бул мезгилде окуучулардын коопсуздугу ата-энелерди гана эмес, тиешелүү кызматтарды да түшөлткөн негизги маселелердин бири. Айрыкча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыгыз байланышты түзүшөт. Акматбек Абдимиталип уулунун жумуш күнү Ленин атындагы орто мектептин алдындагы жөө өтмөктөн башталат. Ал сабакка шашып келе жаткан окуучуларды жолдон өткөрүп, коопсуздугун камсыздайт. Колундагы таякчанын ар бир белгиси балдардын коопсуздугун кепилдейт. Каарманыбыздын айтымында 1-2 класстын окуучулары үчүн жол эрежесин үйрөтүү өзгөчө маанилүү. Анткени кырсыктардын көбү балдардын жолдон туура эмес өтүүсүнөн келип чыгат. Аталган Ленин мектеби мага бөлүнгөн. Эртең күндө ошол жерге келип туруп жол коопсуздугу боюнча кызмат өтөйм. Себеби окуучулар ар жерден чыркап өтөт. Ошону камсыздап, айтарым ошо ата-энелер балдарына жакшылап түшүндүрүп койсо жакшы болот эле. Ар дайым пешеходдон өтүп, ата кээ бир жаш балдар жолдун аркы бетинен өтүп, пешеход жок жерден чыркап өтүп, машиналарына чыркап жиберип атат да. Ленин атындагы орто мектеби Мурат Салихов көчөсүндө жайгашкан. Бул көчөдө эртең менен унаа кыймылы көп. Мындан улам ата-энелер балдарынын коопсуздугу үчүн мектепке өздөрү коштоп келүүгө аргасыз болушат. Неберемдин коопсуздугу үчүн ушул күнүгө алып кетип жатамын. Мына мектепте дагы жакшы уюштурулуптур. Мурдагыдай көп адамдар жок. Сабактар башталгандан кийин Каарманыбыз мектепте окуучуларга атайын сабак өтүп, түшүндүрүү ишин жүргүзөт. Мындай иш-чаралар балдардын аң сезимин көтөрүп, мектепке барган жолун коопсуз кылат. Так, мен силерге азыр жолдо жүрүү эрежелери боюнча бир аз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн келдим. Тааныбай калсаңар, мен ГАИден келдим, ГАИ кызматкерин көчөдө көрөсүңөрбү? Иш кылат, дагы эмне кылат? Тартип бузгандар жазалайт, Биз ГАИ кызматкерлери менен биргеликте иш алып барабыз. Биздин ГАИ кызматкер эртең менен саат 7:30 уже мектептин алдына келип, жол коопсуздугун карап, балдардын коопсуздугуну өзүнүн деңгээлинде, жогорку деңгээлде аткарып жатканына биз күбөбүз. Андан тышкары эле башталгыч класстарга дагы келип, ар дайым түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар бир класстар менен таанышып, балдардын баардыгыны жолдон өткөрүүгө жакшы жардамдар берип келет. Балдардын коопсуздугу келечектин кепилдиги. Мектеп жанындагы жолдордо эреже сактоо, окуучуларга жол көрсөтүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү күнүмдүк зарыл иш. Коопсуздук бир гана кызматтардын эмес, жалпы коомчулуктун жоопкерчилиги бойдон кала берет. Сиздер аймактардын Баткен облусундагы чыгарылышын көрдүңүздөр. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.